Жақынырақ отырып алыш керек екен. Мен алдымда отырған мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты азыркы учурда Өзгөн шаарынын мэрия кызматкерин аткарып атасың. Документтерди бердилер да, мыйзамсыз иштеген деп. Ушундай un сатып, бизнес кылчу, экинчи сорттук унду биринчи сортту элдерди алдап саткан бул мындайча айтканда аферист болгон. Бул кандай ушундай бир жалганчы адам мамлекет кызматына келип, ушу Жогорку Кеңеш депутаттыгына барды, ага чейин мэрияда иштеген, мэр болуп иштеген, андан кийин мына кече жакында дагы Өзгөнгө келип мэрдин кызматын аркалап атат. Жалаң дейт, мындай кылмыш соттолуп, камалган кылмышкерлерди жумушка алып алган дейт. Туугандык, кландык башкаруу системасын куруп алган дейт. Анан эми ушул азыркы ушул мына суроолорго сиздин жообуңуз кандай? Рахмат, биринчиден Бауыржан инем. Эми көптөн бери бир канча мен бул боюнча журналисттерге жооп бергенмин. Блогерлер дагы келип кетти, билесиз жакында Идрис Исаков келип кетти. Эми турмуш ушундай экен. Бир адам иштейм деп, жакшылык кылып, ошо шаарды оңдойм деп келсе, кимгедир бул нерселер жакпай калат. Мен айтайын, биринчиден 15 жыл ичинде Өзгөн Даназов ишкана акционерлик коомунун жетекчиси болуп иштедим. Өзүмдүн адистигим инженер-технолог, мен Алматыда бүтүп келгенмин. Бул иш боюнча ошо данды кайра иштетүү, сактоо боюнча. Как адис катары мен ошо мезгилде ошо ишкананы оор акыбалда, банкротство акыбалдан оңоп иштеп кеттим. Şu күнгө чейин бир дагы элден мага мен тарабыбызга, бизди Даназов ишканабызга эч канака ушундай экинчи сорт улду алдап саткан деген нерсе болбогон. Болгон эмес. Болгон эмес. Эми мына жанагы ун боюнча бул аферист, жалганчы, экинчи сортту биринчи сорт деп саткан ун пуруш деген ага мен жооп алдым. Ал сиз айткандай ал доомат жалган экен. Анан экинчи азырында өчүртмө берип коеюн суроо. Экинчи неме суроо. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин буйругу 29 январда чыккан экен, 2021-де. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарга кадыр баркын түшүрүп алган мурда коррупциялык кылмыштарга аралашкан адамдарды дайындоого тыюу салынсын деген буйрукту эске албастан дейт сизге мындай нааразычылык. Сиздин ушу мэрияда кол алдыңызда иштеген эки кызматкер бар экен. Мындай соттолгон кылмышкер деп айтып атат да. Ал ошо боюнча көтөрүп койсоңуз. Биринчиси Атаджанов Рахман Садикович дейт. 1970 жылы 2-ай 14-күндө төрөлгөн экен. Өзгөн шаарында төрөлгөн дейт. Билими жогорку. Кузос ишканасында иштеген. Тазалык ишканасында инженер болуп иштеген. Андан кийин вице-мэр болуп иштеп келе жатат. Өз кызматынан кыяматтык менен пайдаланып 2017 жылы мэрдин милдетин аткарып турган кезде жер участокторун 34 адамга мыйзамсыз саткан. Бул тууралуу кылмыш иштери козголгон. Өзүнүн кол астында иштеген Арстанбекова Айданага экинчи аялы кылып алган. Бул жетекчи
моралдык жактан кандай укугу бар иштегенге дейт. Экинчиси Каримов жок. Телебаев. Айтпаңыз уну. Мен сизди сурооңузга жооптоо берип кетейин. Тилебаев Юлдашбай 1962 жылы 9 февралда туулган дейт. 2015 жылы Өзгөн шаарынын мэриясынын алдындагы департаментте директор болуп иштеген. 3000 сом алганы боюнча, пара алганы боюнча кармалып соттолгон. Ошол адам кайра жетекчиге кызматка келди дейт азыркы учурда. Ушул эки кылмышкер кызматкериңиз боюнча кандай жооп бересиз? Бул менин өзүмдүн жеке оюман чыгарган неме эмес да, мына ушу. Хорошо. Булар боюнча мен жооп берейин. Атажанов Рахмат Садыкович бир канча жылдан бери шаар мэриясында вице-мэр болуп иштеп келген. 14-жылдагы мен менен чогуу иштешкен. Келген ал кишини жогорку билимдүү, жакшы иште өзүнүн ишин так бажарган киши катары билем. Мен келген мезгилимде ал кишини сотту чечими келди мага. Иштен бошоткон, мыйзамсыз иштен бошотуп, ана арызын алышып, ошо мезгилде коркутуп арыз алган, ошону мыйзамсыз иштен бошолгон кайра ордуна коюлушу боюнча сотту чечими менге келип түшкөн. Сотту чечиминин негизинде мен ал кишини бизди юристке берип, юридикалык баа бериңиз деп баа алганмын. Юридикалык баанын негизинде мен кайрадан ордуга кандай десем, ошо жумушуна кайра өзү отурду. Мен ошол эле сотту бүгүнкү күндө чечимин аткардым. Берди. Значит, ушул жогоруда айтылган эки жана элдер, булар эки өтөн кылмышкер, кайрадан эле соттолуп, камалып келип, кайра мамлекет кызматкерде, чоң кызматкерде элип отурат деген ушул эки адамга ошондо сот кайрадан уруксат берип атат да иштей берсин да? Жок, биринчи мен эми азыр экинчи маселе боюнча, бул арыз боюнча менге прокуратурадан сунуш түштү. Мен экинчи мына соттолгон боюнча менде эч кандай маалымат жок эле да. Ким экинчиси эле? Жок, азыр биринчисин Атажановду айтып кетейин. Атажановду боюнча биринчи сотту чечими кайра жумушка коюлсун деген чечим келди. Чечими келди сизге? Да, чечими бул бизде общий отделде дагы бар, ал чечимди көрсөңүз дагы болот. Атажанов Рахман Садиковичке? Да, Рахман Садиковичке. Но бирок дагы эле дагы бир соттоо иши бар экен, ал кишини. Ал боюнча сунуштама прокуратурадан менге арызды негиздеп келди. Эмне? Да, ол сунуштамасы, что мурда ошо участка боюнча соттолгон деген нерсе, соттолгону эми мына прокуратуранын сунуштамасы келип түштү. Телебаев боюнча дагы ал киши бир топ жылы ошо Өзгөн шаарында департаментте иштеп келген. Кийин атайын уну мен ошол мезгилде билем да, атайын уюштуруп, аны пара алды деп туруп, ушундай иш козголду. Мындай орусча айтканда неме да? Подстава болгон экен. Бул киши соттолуп, соттон кийин кайрадан өзүнү актоо боюнча кайра өзү сотко берген өкүмдү. Менге кечээинде дагы бул боюнча дагы мен айттым, документтериңизди алып келиңчи, сотто. Кайрадан мен сотто өкүмүн окудум. Ал кишини ошо соттолгон боюнча айыпыны алып салынып тур. Сотту чечими мени мүмкүндө общий отделде кадр маселеси боюнча аны дагы тиркетип койдум. Значит, ага уруксат берген. Анан мына сиз боюнча мындай кыскача неме биографияңда жазып берди. Каримов Нодурбек Токтосунович дейт. 19 октябрда 1970 жылы төрөлгөн, жогорку билимдүү. Алматыда 1993 жылы окуп бүтүп келген, чоң окуу жайда дейт. 1993 жылы атасы жетектеген Даң Азык ишканасында иштеген. 1998-2013 жылдары Дөң Азык
Даңазып акционердик коомдо жетекчи болуп иштеп келген. 2013-жылдын 19-декабрь айында Өзгөн шаар мэри болуп дайындалган. 2015-жылы 4-октябрь айында Жогорку Кеңештин биринчи чакырымында СДБК партиясынан шайланып барган. Бирок тилекке каршы Жогорку Кеңештин депутаты болуп туруп, чектерди мыйзамсыз токтом чыгарып, 50-ге жакын жерди саткан. Токтомдордун көчүрмөсү бар дейт. Ошол токтомдордун көчүрмөсү мынакей. Мынакей. Өзүңүз деле мындай бир сыйра таанышып, бул жерде айтып атат. Караңыз дейт. Жогорку 2015-жылдын 4-октябрында Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып, ошол жактан 50-ден ашык чектерли жерлерди мыйзамсыз токтом чыгарып берген. Мэриянын полномочиясын аткарган дейт. Бул дегени мыйзамсыз дейт. Жогорку Кеңештин депутаты болуп туруп, Өзгөн шаарынын мэриянын кызматын аткарып токтом чыгарганга укугу жок эле дейт. Буга кандай дейсиз? Так, мен бир топ азыр бuyerде токтомдорду карап айтайын. Бул токтомдор боюнча бая айтып кеткенимдей, мен айтайын, 2015-жылы август айында мен эмгек өргүлгө чыккам. Шайлоого катышуу негизинде. 2015-жыл 4-октябрында шайлоо өткөн. Шайлоо бүткөн. Шайлоодо жыйынтыгы чыкканча мен кайрадан шаардын мэри болуп иштеген. 21-октябрда шайлоодо жыйынтыгы чыккан. БШКдан Борбор шайлоо комиссиясынын токтому чыккандан кийин мени депутат болду деп аярда токтом чыккандан кийин мен ошондогу премьер-министр Темирсариевге арыз жазгам. Мыйзам боюнча ушундай экен, Темирсариевге арыз жазганмын. Темирсариев ошол күнү мени жумуштан бошоткон. Ага чейин мен келип жумушумду аткарып турганмын. Ошол эле мезгилде мен айтайын, бул жерлер боюнча 2016-жылы текшерүү жүргөн. 2016-жылы текшерүү жүрүп, 50-ден ашык токтом боюнча. Бу жерде токтомдор мына ижарага бергени бар экен. Аукционда сатылган жер боюнча бар экен, участка берилген боюнча бар экен. Мен мынандай мыйзам чегинде карап айтайын да, мыйзам боюнча бүгүн жер берүү боюнча лот өткөзүлгөн, аукцион өткөзүлгөн болсо, токтомун алып келип, ушу комиссия конкурс өткөзүп, ушу өткөзгөн конкурстун негизинде менге алып келет, мен кол коюшка мажбур. Шаардын мэри катары. Ошол эле участка берүү боюнча токтомдорду артында ошо мезгилдеги жер комиссиясыны карап чыгып, ушу кишилерге жер участкалары берилсин деген ошо комиссиянын чечими болгон. Чечимдин негизинде менге архитектура алып келип, мына чечим бар. Бүгүнкү күндө буларга жер участкасы берилиш керек деген токтомду алып келген, кол койгонмун. Бир нерсе, бир тактап кетирген нерсе айтып кетирген бу жерде сөзүм бар. Бирок жерди ээлери ошо 16-жылы прокуратура текшергенде жерди ээлерге бул токтомдор барып түшпөгөн. Билбеген, что ага уже участкага мен кол койгонумду билбеген. Булар ошо мезгилде мен артымдан бир топ кандай десем, көрөлбастык иштер башталганда, кандай эле бул Жогорку Кеңешке депутат болуп кетерди. Эгерде мен элди ишенимине албасам, ошондо 10 000 добуш албайт элем да. Шаардын ичинде мына 27 000 шайлоочудан ошол мезгилде 14 700 шайлоочу катышкан, 10 000 добушту именно мага берген ошондо. Кыскасын айтканда, бул ушул сиз чыгарган токтомдун бардыгы жогорку өкмөттөн текшерилип, мыйзамдуу деп табылган.